Велосипед, жакшы маанай жана албетте бисмилла деген сөз. Дал ушул нерселер менен күндө үйдөн чыкканга аракет кылам. Велосипед менен жумушка баруу мен үчүн эртең мененки көнүгүү жасоо болсо, күнүмдү жакшы маанай менен баштоо, окуучулардын күнүн позитивдүү кылууга аракетим. Жана албетте эң негизгиси бисмилла деген сөз. Эгерде бисмилла деген сөз менен иштей баштасак, ал иште береке, ийгилик болор. Ошентип саат 9:20 эң алгачкы окуучулар менен сабакты баштайбыз. Эртең менен эрте туруп, чаңгыр, каар, ысык дебей, бизге келип тил үйрөнүп, билим алып жаткан, келечек куруп жаткан жаштарды көрүп токтомой койбойсуң. Негизи эле менин окуучуларым чоң азаматтар, анткени алар жаштыгын билимге арнашып, англис тилин үйрөнүү оор болсо да, алдыга койгон максаттары үчүн аракеттерин жасап келе жатышат. Алардын кээ бирөө уялчак, кээ бирөө шайыр. Бирок мен окуучуларымдан келечекте жакшы адамдар, лидерлер чыгат деп ишенем. Тилекке каршы көпчүлүк адамдарга англис тил курсун ачып канча акча тапса болот деген гана суроо кызык. Чынында эң биринчиси кантип курс ачса болот, эмне кылышым керек деген суроо койсок туура болмок. Биз айылда тургандыктан кыш мезгилинде окуучуларымдын жолугун өзүм камсыздайм. Отун жаруу, көмүр алуу, гүл чыгаруу жана башка ушул сыяктуу. Эшигин көрүп төрүнө өт, тазалык ыймандан, үйүңдү, өзүңдү таза карма деген акыл насаатымды окуучуларыма көп айтам. Жана албетте окуу жайыбызды да таза кармаганга аракет кылып, күндө жыйнап тазалоо иштерин өзүбүз кылабыз. Күнүмдүн аягында абдан чарчап калам. Бирок ошол эле маалда өзүмдү бактылуу сезем, анткени дагы бир күн жаштарга пайдалуу билим тартуулап, акыл насаатымды айтып, алардын келечегине бир аз болсо да салым коштум окшойт.